Мен эми бардığınızlarga ким канча айлык алышын көрсөтөйүн. Гүлнара Капарова Гүлнара, менеджер компании, 2 баланын энеси, уже бул бабушка. Бул дагы неактивный болуп, менеджер болуп, неактивный болуп иштебей койгондагы кечеги айдан баштап жумушту баштады. Первый зарплатасы 63 000 рубль. Дальше. Гүлмира эже бүгүнкү күндө ассистент менеджер 137 000. Смотрите, бу жерде только чындык бар. Менеджер 63 000 алып атат. Ассистент менеджер 137 000 алып атат. Жаңы келген адам биринчи уровеньде 1 миллион алса дагы болот. Только зависит от вашего аппетита. Дальше. Чыныгүл, бул дагы күйөөгө тийди, көргөндөн көрбөгөн болсун деп күйөөгө тийген бойдон неактивный болуп кетти. Акыркы 2 айдын ичинде бизнести баштады. Мурунку декабрда, январда айлыгы 80 000 рубль. Бул менеджер. Айнаш эже 20 жыл мурда Амвейди Россия Кыргызстанга таныткан эже ушул эже болот. Банкрот болгондагы ушул эже болот. 20 жыл мурда Россияда да Амвей жок эле. Венгриядан Кыргызстанга алып келген эже болот. Вот. И бул аптекада айына 100 000 айлык алып туруп, биз менен таанышып, бүгүнкү күндө Кыргызстанда командасы бар, Россияда командасы бар. И ежемесячный доходу бүгүнкү күндө последний доход 85 000, но бунун шоту мына мээримге окшоп, банктан каждый месяц албайт эле, бул чогултуп жүргөн. Мурунку айда 6 айдык айлыгы 500 канча 85 000? 525 000 сом Кыргызстандан алды. Россияда данный момент где-то 700 000 рублей сакталып турат. Любой момент кол койсо, компания которуп коет. Дальше. Зумрат Кадамжайдан болот. Бул бизге чейин иштеген бул компанияда. Отметьте, биз келелекте иштеген компанияда. Бирок кийин таштап койгон. Почему буну айтып атам? Сетевой компанияда сенин лидериңен зависит. Сенин ийгилигиң. Бүгүнкү күндө кийин кайра бизге жазылды. Бүгүнкү мен алдыма келгенде 2 миллион кредит менен келген. Азыр бул карыз төлөп жүрөт, чындыгын айтышым керек. И мына доходтун бардыгы бүгүнкү күндө кредиттерине кетип атат. И өзүнө жеп ичкенге эле алып калып атат. Это тоже результат. Дальше. Алмаз Сырга, булар дагы мени 20 жылдан бери тааныйт. Именно булар биздин результатка келди. Бүгүнкү күндө булар Амвейде дагы иштеген. И мурунку айда менеджерди жапты, 96 000 рубль. Бунун аялы Москвада, бул компаниясы жок эле, мына бул келин айына 300 000 алат. Бул компаниясы жок эле. Почему бул келди? Карантинде култанып калганда жумушу жок калды. Ошондо биз акча табаттык. Ошондон анан калды, ошондон түшүнүк пайда болду да, что согуш болуп кетсе дагы, адам өлүп калса дагы, бизнести кылып койсом, өмүр бою акча келет экенин түшүнүп, бүгүнкү күндө 1 айда менеджерди жапты. 96 000 рубль. Замира эже, бул эжени мен бүгүнкү күндө Кыргызстанга жөнөттүм. 62 жашта, көрүнүп турабы? Эч ким мындай жаш бербесе керек, девочка болуп турат. Алтын мектептин директору, заслуженный учитель Кыргызской республики, ошондой грамоталары бар. И бул мени и компанияны 1 жыл изилдеген. Потому что бул эженин башы иштейт. Компанияга келгенде сени ким жетектеп атат? Ошону изилдешиң керек. Компаниянын үстүндө ким турат? Ошону изилдеш керек. Ошентип 1 жыл изилдеп келип, былтыры мен бул эжени Кыргызстанга жөнөттүм. Ежемесячно 100 000ден түшпөйт. Пенсиясы 4 000 сом, компания 100 000 сом төлөп атат. Думай и богатей. Дальше. Бул кыздын өзүнүн выступлениясын уктуңар. Бул асмандан түшүп калган кыз эмес. Бүгүнкү күндө күйөөсү дагы активный аракет кылып атат. Эко тең мугалим. И менин задачам жакын арада мына жигитти дагы жумуштан айдатам. Потому что бул жака келсе намного больше болот. Дальше. Эльмира эже, Сагынбаев Руслан күйөөсү Кореяда.
Корея азыр как Россияда эле болуп калган. Элмира эже Новосибирскийдеги лидерим бул. Бул Айнаш эженин бир тууган жеңеси болот. Туруп койсоңуз Айнаш эже. Мына ал кыздын кулакты кысып коюн. Ким канча жаш берет мынага? 5 жылы кам пенсияда. Пенсия Кыргызстан канчада чыгат? Ошондон 5 жыл минус кылып койгула. Вот көрдүңөрбү көрүнүшүн? Ушунун бир тууган жеңеси болот. Бүгүнкү күндө эч жерде иштебейт, ежемесячный доходу. Дальше. Бул Гүлнара менен Самат, Улуту Дунган, Бишкектин Кыргызстан дунгандары. Бул компаниясы жок эле, состоятельный адамдар. Москвада имеет там свое жилье, машина, работасы как бы есть, да? И почему бизнеске келди? Потому что мынабул экономист и бухгалтер. Акчанын шотун билет. И бүгүнкү күндөгү менеджер компания 136 000 рубль. 2-3 мамлекетте бизнес кылат. Дальше. Акпермет и Алмаз. Бул кыз өзү издеп келген бизди интернеттен. Мындайда менин кыздарым только лидерский качество. Мен кыздарымды күйөөгө берип атканда айтам да, эгер очок көлөгөн катын керек болсо, идиш жуган катын керек болсо, андай кыздар менде жок дейт. Менде только курманжан датка боло турган кыздар бар дейт. Анын үчүн сен достойный эркек болушуң керек деп, ушу кызымды ушу балага күйөөгө бердим. И келди дагы бир 3 күн негатив болду. Негатив болду. Почему? Ушу жерде тонкость нерсени айтпайт. Слабый эркек аялын еще слабее кылат. Умный эркек аялын күчтүү кылат. И бүгүнкү күндө экөө биригип айына 136 000 рубль. Дальше. Бул бегайымбы. Бул башкачасың го бу жерде. Беркесин. 5 жерде пол жүргөн кыз. Бунун мечтасы кандай болгон? 100 000 рубль тапсам, тууп таштап кеткен баласын көргөнү келиш мечтасы бар экен. Вот. И мен менен таанышканда айткан, Советбай эке мага 100 000 эле акча керек дегенде мен айткам, 1,5 жыл балдарын көргөн жоксуң, дагы 10 ай көрбөй тур дедим. Почему? 11 айдан баштап сенин доходуң 100 000ден түшпөйт дедим. Ошого ишенип, мен менен 10 ай иштеди, 10 айдын ичинде 1 миллион акча чечип алды компаниядан. Бүгүнкү күндө бул кызды дагы балдардын алдынан навсегда жөнөттүм. И вот доходу. Нурлан, Элиза, булар менин кызым, балам, жашоодогу, бизнестеги, менин көзүмдү ачкан, мага надежда берген кыз, ушул кыз. Потому что 68-ci адам бул жазылбай койгондо мен башы чөгүп кетсем керек эле. И булар дагы жазылып коюп, но иштеген жок. Иштеп атканына акыркы 2 жыл болду. Акыркы 2 жылдын ичинде булар шотун ача элек, шотунда 1 миллион акча жатат. Бүгүн эртең чечет Кудай кааласа. И бул балага бул кызымды бергемин. Бул өтө күчтүү лидер. Потому что мен өзүм тарбиялагам буларды. Өзүмдөй кылганмын. И 5 балам бар беле? 4. Ставканы көбөйтө берем да балага керек да бизге. 4 баланы тең менин көзүмдө төрөгөн. 4 баланы тең роддомдон мен алып чыккам. И 3-чү баласына өзүм ат койгонмун, Алихан. И алар мен өзүм неберелеримдей көрөм. Бүгүнкү күндө акыркы доходу, акыркы эмес, мына предпоследний доходу 223 000 сом. Достор, мен азыр өзүмдүн аркаман ийгиликке жеткен адамдарды айтып атам. Мен спонсорлорума айткан жокмун. А спонсорлорума сен ишенбейсиң. Мени үйрөткөн адам айына 13 миллион алат. Андан чоңу 65 миллион сом алат айына. Аларды айтпай эле коеюн. Муналарга ишенбей атасыңар го. Бул кыз чачыма агарткан ушул кыз. Өзү бир суу турат. Мынандай. Бундай дагы турбайт, бул кымбат 250 сом турат. Өзү бул кыз мынандай бир баклашка эле турат. Бухгалтер, экономист. Но бизди угуп баштады.
неграмотный баланы ууп баштады. Бүгүн үй бүлөсүндө эң бай ушул Усманова Фарида, үй бүлөсүндө. Урук тукумунда эң бай адам ушул. Последний зарплатасы, бул зарплатасы көп эмес. Бул кыз 300 миңде калып жүргөн. Бул кыз 280 миңде калып жүргөн. Но біз последний зарплатаны көрсөтөбүз. Дальше. Медетбек Алтынай. Мына аялды мен 3 жыл чакырганбыз, келинче эмекебиз. 3 жыл тоготпой койгон. 3 жылдан кийин ооруп калып менин алдыма келди. Алояга. Күйөөсүн жаздырды тоготпой. Бүгүнкү күндө мойну көрүнүп калды. 1 жылда 2 этаж үйдү салып коюп, ремонту жок таштап койгон экен. 1 жылдын ичинде 550 квадрат үй салат ошончо салып алыптыр. Караболдон болот өзгөндөн. 1 жылдын ичинде ремонтту кылды. 2 кызын одновременно чыгарды күйөөгө. Нормальный той менен без кредита. Без кредита деген себеби мен свидетель болчумун. Почему? Мени запаска алып койду. Совет крайний случай мага 500 миң бересиң деп. Хорошо. 500 миң берген жокмун. Без кредита күтүрдү. Хотели бы так? Да. Я тоже хотел. Дальше. Меримди уктуңар. Бул кыз дагы асмандан түшкөн жок. Бул аябай кыйналган кыз. И мындай да. Поимей жизнь, а то жизнь поимеет деген сөз бар. Жашоого сразу эле башы, а то жашоо шундай иет, мало не покажется. Ошон үчүн мен айтканымды кыла бер, жаман болбойсуң. Бүгүнкү күндө мына результаттар. Дальше. Момун Мергүл, булар менин эң эле кадам жайдан мен өзгөндөн, но момунга ишенгендей мен эч кимге ишенбейм. Алладан бөлөк. Бул балага мен өзүмдөн дагы ашык ишенем. Бүгүнкү күндө бардык менин жанымда жүргөн доверенный лицом ушул бала. Мени булар 20 жылдан бери таанышат. Бизнеске келбей койгон. Потому что 20 жыл мурунда совет башка эле. И мен өзгөргөнүмө келди бүгүнкү күндө. Эң бай менеджерим, эң крутой менеджерим 370 миң прошлый месяц зарплата. Мен алдыма келгенде булар минус 1 миллион менен келген. Амвейде иштеген, Happiness'те иштеген, айланайын Кыргызстанда эмне компания бар? Бардыгында иштеген, сейфтен баштап бардыгында. Ал башка компаниядан менден өтүп кетейин деген ою бар экен эле. Келди, мына бүгүн Кудайга шүгүр. Дальше. Биздин айлыкка көңүл бурбай эле койду. Айлык это айлык. Деньги это деньги, везде оно есть. Менин мечтам, менин целим 3 миңдей адамды
мыналардай кылып айлыкка чыгарып коюш. 3000 деп. Бул компаниянын философиясы. Насколько ылдыйга түшүш керек? 100-нчы адам болобу, 1000-нчы адам болобу. Тамырды күчөтсөң, сен күчтүү боласың. Биз келинчек экөөбүз тамырлар менен иштейбиз. Силерди биз айлыкка чыгарсак, силердин жашооңорду биз оңдосок, биздин жашообуз, биздин балдарыбыздын жашоосу автомат болот. Бүгүн биз бул жерге келбей да койсок болот. Болмок. Но биз жумуш кылганды жакшы көрөбүз. Биз ар бир адамга жеткиргенди жакшы көрөбүз. Ушундай айлыктарга силерге да насип этсин. Сахнага менеджерлер чакырып койгонго уруксат этсиз.